бюджеттин эсебинен депутаттарга сунуш кылдык. Депутаттар дагы жок жайга колдоп берип, сиздердин баягы үйүңүздөр, квартираңыздар жоктугун эске алып, жалгыз бой эгин экениңизди эске алып, муну сизге тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Ушул үйдө жашы балдар, кыздар чоңойсун, Гүл сизге өмүрлөрүн берсин. Биринчи байлык ден соолук дегенде, ден соолукта болгула. Өмүрүңүздөр узун болсун. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Дайыма ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Эчтеке нерсе айтканыңыз келсин. Жашы оорутпай, жаштылап чоңойто бергилеби? Өмүрлөрүн берсин. Ушул кыздардын балдары анча-мунча кичине маселелер болуп калса бизге кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Мына үйүңүздөрдө жакшы жердер болду. Чыксаңыздар, алдында садик, нарыраак барсаңыздар, мектеп, мындай бассаңыздар, центрге кете турган чоң жол, эң жакшысы тынч спальный район болду да. Эми ушул жерде чоңоюп өсүп, жакшылап тарбиялап, жакшы камкор көрөбүз. Биз тараптан да кандай жардам керек болсо, биздин аткаруу бийлигинин эшиги дайым. Мына көркемиштин төрагасында туруп, силерге дайым жардам бергенге даярбыз. 9-чакырылыштын шаардык кеңештин депутаттары шайланып келгенден бизге бир депутатыбыздан сунуш түштү. Шаарыбызда ушул үй-чем төрөлгөнү боюнча. Анан биз шаардык кеңештин депутаттары аткаруу бийлиги менен чогуу биргеликте ушул үй-чемге батир алуу берүү өзүбүз алдыга койгонбуз. Ошол максатта бүгүнкү күндө ушул ишке ашып турат. Шаардык кеңештин тарабынан бюджеттин эсебинен 1.8 миллион акча каражаты бөлүнүп, токтом алынып атайын. Ушул шаардын тургуну үй-чем төрөгөнү үчүн 2 бөлмөлүү батир алып берүү боюнча атайын токтом алынган. Бүгүн мен аябай сүйүнүп турам. Эмне дегенде мага Жалал Абад шаарынан, Спутник кичи шаарчасынан көп кабаттуу үйлөрдөн 105-сериядагы 2 комнаталуу үйдү белекке беришти. Аларга ыраазычылык билдирем. Жалал Абад шаарынын мэрине жана төрагасына буга чейин квартирада турчубуз. 7 жашачубуз. Менин 5 балам, сиңдим болуп жашайт элек. Бул жердин шарты аябай сонун экен, бардык условиясы бар. Алды жагында садик, жанында дагы мектеп, Ратбек Санатбаев мектеби бар экен. Үйдүн условиясы аябай сонун. Келип эле сразу эле жашап кала турган, бардыгы бар экен ичинде. Пособие бир балама да алып ачумун. Азыр бардык 5 балама тең чыгарып беришти. Пособиямдын бардыгын алып, квартплатымды төлөчүмүн. Азыр эми болсо, квартплатымды балдарыма жумшайм. Балдардын питаниясына, памперсине дегендей аябай көп кетет. Айына 3.000-4.000 берип төлөп жашап жүрүштү. Анан азыр Кудайга шүгүр үчөөнү төрөп, шаардын мэри Эрнис Ормоков мэр 2 комнаттуу үй берди. Кызым кубанычта турат азыр, бардыгыбыз, мен да кубанычтамын.